Кара Суу районунун Башбулак айылында бүгүн майрам. Себеби айылда экинчи балдар бакчасы курулуп, жаш бөбөктөрдү кабыл ала баштады. Айылда 10 миңден ашуун калк жашагандыктан балдардын саны артып, мектепке чейинки билим берүү мекемесине муктаждык жаралган. Билим уясында 90 бала 3 топто билим алууда. Жаңы мекеменин курулушу менен 10го жакын жумуш орду түзүлдү. Имараттын ичи заманбап шартта жасалгаланган. Балдар күнүнө 3 мал ысык тамак менен камсыздалып, атайын медайымдын кароосунда болушат. Бул жерде эл калктын аябай жыш жайгашканына байланыштуу биздин кататалдык айыл өкмөтүнүн ушул Башбулак айылында буга чейин Татына деген бир гана бакча болгон болсо, мына бүгүнкү күндө Котордо бала бакчасы дагы экинчи бакча болуп кошулуп отурат. Элибиз, ата-энелер аябай кубанычта, баарыбыз сүйүнүп атабыз. Буюрса ушул бакчадан чоң чыган, татыктуу, таланттуу уул кыздарды, келечектин ушундай бир сыймыктанган инсандарын татыктуу тарбиялап, сапаттуу билим берүүгө биз аракет кылабыз. Каттаталдык айыл аймагында 5 балдар бакчасы бар болчу. 90 орунду бала бакча заманбап шартта курулуп, 12 миллион сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Ички эмеректерди алууга 1 миллиондон ашуун акча сарпталган. Чет өлкөлүк жердештерден 170 миң сом акча каражаты чогулган. Жаңы билим уясынын курулушу менен айылдагы 6 жашка чейинки балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камсыз кылуу 48%га жетти. Башбулак айыл абдан чоң айыл, 10 миңге жакын калк жашайт. Анан айылдын өзү узундугу 4 чакырымда. Анан основной иштеп аткан 125 орундук бала бакча ал Борбор жагында жайгашкан. Анан мына жакта 2 жаңы конуш жайгашкан, эл көп. Жаңыдан айрыкча жаштар. Анан жаштардын көбү шаарга барып, башка бир ишканаларда иштейт. Ошолордун балдары үчүн абдан жакшы болду. Бул абдан востребованный иш эле да. Ал эми райондун Жиделик айылында Хабибилла Тажиматов атындагы орто мектебинин кошумча имараты да курулуп, колдонууга берилди. Айылдын тургунунун демөөрчүлүгү менен 220 орунду заманбап имарат 1 жыл ичинде бүткөрүлдү. Жалпысынан 39 миллион сом акча каражаты сарпталып, 12 класс, 1 жыйындар залы, жер төлөсүндө жалпы республикалык тестүүлөөгө даярдоочу каналар жана ар түрдүү ийримдер каналары ачылды. 360 окуучуга ылайыкталган мектепте бул жылы 960 окуучу 2 нөмөт менен окуйт. Бир класста 40тан ашуун окуучу билим алгандыгына байланыштуу предметтер бөлүнүп өтүлө баштаган. Өткөн жылы 2021 жылдын 1-октябрында катлаванды биринчи жолу казганбыз. 1 жылдын ичинде мына мектепти татынакай кылып куруп беришти. Бул эң жакшы сооптуу иш деп ойлойм. Анча-мынча адам билимге мындай эмне десем, ыксанды билимге биринчи жолу болуп атат да биздин Кыргызстанда. Бул деген келечекти көрүү дегени да, эң акылман, данышман адамдар келечекке, билимге өзүнүн салымын салды да. Ал эми Нуртар айылындагы номер 15-чи Хакимжан Мирзажанов орто мектебинде да айылдын тургунунун демөөрчүлүгү менен 150 орунду ашкана жана 5 класстык бөлмөдөн турган жаңы окуу корпусунун салтанаттуу ачылышы болду. 600 орунга ылайыкталган мектепте 1250 окуучу билим алып келүүдө. 3 сменада окуучулар билим алып жатышат эле. Бизге ушул кошумча корпустун, кошумча имаратка муктаждыгыбыз бар эле. Айылыбыздын демөөрчүсү, тургуну Мирбабаев Зафарбек Эркинович тарабынан 13 миллион сомдук 2 этаждуу, биринчи этажы 150 орунду ашкана, экинчи этажы 5 класстык бөлмөдөн турган заманбап кошумча имарат куруп берилди. Азыр эми бүгүн ачылышын өткөрүп жатабыз. Ачылгандан кийин балдарыбыз 3 сменада талим тарбия алышат. Кара Суу районунда ушул жылдын аягына чейин 8 билим берүү мекемесинин курулушу аяктап колдонууга берилери айтылган. Быйылкы жылы Ош облусунда 19 социалдык объектиге акча каражаты үзгүлтүксүз берилип, курулушу аякташы менен колдонууга берүү пландалган. Өткөн жылы бүтпөй калгандар менен 38 имараттын курулушу башталган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы окуу жылына 66 мектеп колдонууга берилерин билдирген. Исхак Туратбеков, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.